Бүгүн дагы мына ушундай сонун күндүн алкагында биз дагы да болсо эфирибизди алдыга карап улап бара жатабыз. Азыр болсо жалпыбызга белгилүү болгондой эле өзгөчө ырлардын автору, ошондой эле баардык ушул кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөк тапкан бизден булбулдай ушул акыныбыз Элмирбек Иманалиевдин жакында эле Аманат аттуу китеби казак тилине которулуп, баарыбызга сонун жаңылык жаратты. Мына ошол Аманат китебинин казак тилинде жаңырыш боюнча дагы бизге бүгүн ошол тууралуу кененирээк маек курабыз деп Элмирбек агабызды кененирээк ушул эскерип өтөлү деп замандашы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ушул бизге келген коногубуз, сүйүктүү агайыбыз Азамат Болгонбаев келип отурат. Саламатсызбы? Саламат. Кош келипсиз. Рахмат, кушубак болсун. Деги эле бүгүнкү таңдан баштайлычы, ошол таң эрте сыртта кыш, бирок жүрөктө жаз. Албетте, ооба. Маанайыңызды айтып өтсөңүз, маанайыңыз Албетте, эми кайсыл мезгил болбосун, кандай учур болбосун, кандай кырдаал болбосун, чыгармачылык багыт, чыгармачылык жол өзүнүн жолу менен жүрө берет. Анткени бул кыйын кезең же болбосо жай турмуш ошолорго деле карабай турган нерсе го деп ойлойм. Жалпысынан маанайыбыз жакшы, Кудайга шүгүр. Ушул иш-чараларыбызды өткөрүп атабыз. Театрыбыздын иш-чаралары болуп атат, жыл жыйынтыкталып атат дегендей. Жалпысынан ошол чыгармачылык иштерибиз, ушундай баягы маданий иштер, ушулардын уюштуруусу жана башка иштер менен алек болуп атабыз. Анан эң башкысы ушул бизге жакында аябай сонун жаңылык болуп өттү. Мынакей казак тилинде, баягы кыргыз тилинде гана, Аманат кыргыз тилинде гана эмес, казак тилинде дагы которулуп, казак ошол боордошторубузда дагы азыркы учурда окулуп жаткан маалы. Албетте, негизинен Аманатты өзүңүздөр жакшы билесиздер. Жалпы ушул акыркы жылдардагы эң көп нуска менен кайра басылып чыгып аткан китептердин саппашында туруп калды го деп атам да. Себеби деген ушул башында чыгарганда эле 1000-2000 нуска менен чыккан. Андан кийин бир 3-4 жолу басылып чыкты. Жалпы ушул 5-6 миңге жетип калды окшойт ушул Кыргызстанда чыккан нускасы. Себеби жогоруда көрсөтүүнүн башында өзүңүз айткандай ушул Элмирбек агабызга болгон элдин махабаты, элдин сүйүүсү, ал кишинин өнөрүнө болгон куштарлыгы өзгөчө. Бул эми ушул залкар инсаныбыз бул дүйнөдөн өткөндө дагы ошонун баардыгы тастыкталып турду го деп ойлойм. Анан ошол көз өткөндөн кийин негизи эле бул киши чыгармачылыкка эми бир өзгөчө көз караш менен караган киши эле да. Себеби деген ушул концерт болобу же китеп басып чыгаруу болобу, байма-бай эле ушул жылда 1-2 жолу концерт кое бергенди, баягы дайыны жок эле бир кечелерди уюштура берген нерсени көп бир көңүлүнө төбө эмес эле да. Анан өзүңүздөр билесиздер, мына ошол 2008-жылы 30 жашында, андан кийин 2013-жылы 35 жашында ошол чыгармачылык кечесин өткөргөн. Анан китепти деле негизи өзү даярдап, ушул чыгарсам деген эми албетте жүрөгүнүн түпкүрүндө бир албетте тилеги болсо керек. Бирок ошо тилекке каршы көз тирүүсүндө өзү чыгара алган жок, бирок ошол жазып сакталып калган поэтикалык чыгармаларын, ырларын, анын ичинде ошол биринекин поэмалары бар, ошол жаштык, чолпон деген ошолорун жыйнап кыргызча чыгарганбыз. Анан бул жакта эми бул киши ушул казак-кыргыздын өнөрүнүн, айтыш өнөрүнүн эми биздин негизги баягы түпкүлүктөн бери келаткан карым-катнашыбыз, алакабыз, маданий алакабыздын көч башы ушул өнөрдүн дагы көч башында ушул айтыш өнөрү турат. Ошол жерде көп акындар менен алака түзүп, бир туугандай мамиле болуп, чыгармачыл мамиле түзгөн. Мына ошол Айбек Калиев деген биздин казак айтышынын көрүнүктүү өкүлү, кыргыз-казак ортосундагы бир улуу көпүрөнү куруп аткан биздин замандаш кадырман акындарыбыздын бири, филология илимдеринин кандидаты ошол Айбек Калиев кайсыл бир айтышта бул жерде ушул жыйнакты котороюн деп өзү да убада берди эле. Анан ошол жыйнак которулуп басмадан жарык көрдү да. Анан мындай нерсе баягы эки элдин
ынтымагын, алакасын дайыма чыңдайт экен да. Анан бул нерсени ушул биздин маданият министрлиги менен казактардын маданият министрлиги алака түзүп сүйлөшүп, бизде мына ошол маданият министрибиздин орун басары Түмөнбай Колдошев мырза өзү баш болуп министрлик менен сүйлөшүп, анан кечээ ушул Казакстандын улуттук китепканасында, бул Алматы шаарында жайгашкан чоң улуттук китепканада, анан эки элдин бир мыкты залкарларынын катышуусунда өттү да. Жалпы жыйындын жүрүш тууралуу айта турган болсок, мына ошол жерде казактын белгилүү инсандарынын бири, акын, филология илимдеринин доктору, ошол улуттук жазуучулар союзун казактын бир жүгүн артынып жүргөн, ушул адабиятка, элдик озеки чыгармачылыкка кызмат кылып жүргөн Бауыржан Жакып деген биздин аксакал кадырман агабыз өзү жыйынды алып барып, бет ачарды. Анан ошол жерден бир топ кыргыз казак ортосундагы тарыхый маанилүү сөздөрдү айтып өттү. Казак улуттук жазуучулар союзунун төрагасы, казак маданиятына эмгек сиңирген ишмер, ошол эки элдин ортосундагы чоң көпүрө болуп жүргөн акындарыбыздын бири бул Улукбек Эздавулет агабыз. Ошол жерде Элмирбек акын тууралуу бир улуу сөздөрүн айтып өттү. Жана ошондой эле ушул казак кыргыз ортосунда бир алтын көпүрө болуп жүргөн дагы бир замандаш агаларыбыздын бири Алтынбек Корозбаев өзү Элмирбек тууралуу ушул жакшы сөздөрүн айтып өттү. Ушул казак маданиятында ушул коомдук иштерге да аралашып жүргөн биздин кадырман замандаштарыбыздын бири бар, Ахан Абдуалиев мырза, ошол жерде Элмирбек тууралуу. Андан тышкары ошол атайын акындары келип өзүнүн арноосун айтты, куттук сөзүн айтты. Ошол жерде Казак улуттук китепканасынын башкы директору Бакытжамал Оспанова деген биздин замандаш эжекебиз ошол бир иш чаранын жүгүн көтөрүп аябай мыкты уюштуруп берди. Жана ошол казак тараптан тосуп алуунун башында ошол Казак Республикасынын маданият министринин орун басары Данияр Алиев мырза өзү иштин баарын көзөмөлдөп ошол уюштуруп карап берди. Кыргыздан болсо, эми өзүңүздөр деле интернеттен көрдүңүздөр албетте. Ошол биздин делегацияны жетектеп барган ошол министрдин орун басары Данияр Түмөнбай Колдошев мырза болду. Ошол биздин курамда филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору, могул элдик озеки чыгармачылыкты түпкүрдөн бери изилдеп келген Сулайман Гайыпов агабыз болду. Казак ортосундагы дипломатиялык жолду баштаган кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов болду. Кыргыз эл акыны Карбалас Бакиров, биздин жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо мырза, замандаштарынан Кыргыз Республикасынын эл артисти Сыйынкы Ишекеев агабыз, Элмирбек агабыздын өзүнүн жубайы Нурзат айым баш болуп, баардык ошол бир жакшы бир руханий кече өткөрүп келдик. Албетте ырлар окулду, оондор ырдалды. Ошол казак-кыргыз ортосундагы айтыштан үзүндүлөр айтылып аттык. Жалпысынан кече бир мыкты деңгээлде өттү деп ойлойм. Ошол кечеден кыскача видеого кезек берели. Андан соң маек ысылгантабыз. Элчиси болуп кызмет аткарган казак-кыргыздын ортого акыны Акбар Рыскулов агамыз да ортого. Мына ушул жогорудагы видеодо баягы өткөн иш чаранын кыскача түрмөгү болду. Эми бул чынында Элмирбек агабыз баягы жалпы кыргыз журтчулугу, ошол эле казак эл үчүн дагы төкмө акын катары белгилүү болсо, Элмирбек агабыздын мына экинчи өмүрү ушул китеп бетинде дагы ыр саптары менен өзүнүн жазып калтырып кеткен ырлары менен уланып жаткан маалы да. Анан ушул аманат тууралуу кеп кылсак. Албетте, эми Элмирбек агабыз негизинен элдик озеки чыгармачылыктын өкүлү да. Эми элдик озеки чыгармачылык деп аты айтып тургандай, көбүнчө эле ошол элдин оозунда айтылып жүргөн жанр экен да бул. Бирок ушул поэзия бирок бул дүйнөлүк алкакты камтый турган өнөр да. Анан ушул киши ушул поэтикалык чыгармаларына бир өзгөчө бир маани берип, өзгөчө бир жүрөгүн арнаган экен да. Анан бул нерсе кыргыздын жүрөгүнө эми улам байма-бай китептер чыгып таралып атат. Анан ушул казакка дагы ушул адабият тармагында бир казактын жүрөгүнүн ордун ала турган бир
китеп болот го деп ойлойм. Эми бул китеп менен кыргыз Кудайга шүгүр кенен эле таанышты. 5-6 миң нускада чыкты. Эми казак мына ошол ичиндеги ар кайсы темадан берде турмуштук ырлары бар, философиялык багытта жазылган ырлары бар, махабат темасында жазылган ырлары бар. Бардык тема камтылган. Мына ушул эми казакка бир аралашып жүрөгүнөн орун алат го деп ойлойм. Эми көп сөз айта берсек ар кандайынан жараша берет, бирок ошентсе дагы могу казакчага которулганынан бул киши Мукагали Макатаевди өзгөчө бир махабат менен караган киши болгон. Анткени Мукагалинин акындык тагдыры, жашоодогу адамдык тагдыры бир өзгөчө инсандардын бири, өзгөчө жакшы көргөн. Ошонун казакчасын окуп коеюн, бир-эки куплет. Күлкүдай эки көздөн бирдей жанат, көз жасы да жанардан бирдей агат. Көрмедим мен жалгызды акындардай, көп ишинде жалгыздык кандай азап. Осуну түсүнөмө кыргыз казак. Мукагали, бауырым Мукагали, туу көтөргөн дабырыңды көрбөй кеттиң. Тирлик мерес кимдерди тусамады, тилим үчүн мен дагы талай жерде титиредим жебедей бутадагы. Мукагали, бауырым Мукагали, бурулуп кете алмайды экенбиз ау, буйрук болсо тагдырга ызалануу. Том болуп сөремде турасың сен, маган өтүп сен дагы кусалануу. Сендеги кусалануу мұңым толуп кеткенде сыйпап коем Мукагали деп турган мукабаны. Мукагали, бауырым Мукагали, кос канатсыз кус көккө ушалама. Осы ойлар теңселткен сени талай, осуну кыргыз казак туталама дейт. Сон керемет. Айта берсек, эми убакытта өтүп кетер. Ошол жаштыктан эми жалпы элге сиңип калган жерлеринен бир-экини окуп берейин. Ошол жаштык автобиографиялык поэма. Таң атып кечкиргендей, суу аккандай, чөбөсүп шамал согуп, куш учкандай, бул сыяктуу дагы көп мисалдардай, адамдын да өзүнүн турмушу бар, аракети, амалы, жумушу ал. Маселен, мен маминтип ыр жазгандай, жашоодо ушундай бир учур болот, эсте калат, жарашат, кылсаң жомок, же кубаныч, же арман, же сагыныч, же кусалык, же өкүт, же таарыныч. Айтор сени таасирлер кала тороп, ошондой бир кездерди баян курам. Сиз окуучум, не дейсиз анан буган, оңбогон бир иш тура жазмакерлик, окубайда коет деп күмөн тууган. Ойлогондо ошону араң турам. Жашым жаңы 14-түн эсебинде, жалт-жалт карап апамды кетээримде, жан боорумдай айылымдан чыктым шаарга, жалаң жашыл кыялдын жетегинде. Эми ойлосом, Элмирбек эмес анда, Элирбектин нак өзү экен міне. Жол киреге жеткидей акчам да жок, жоон жолпу колумда калтам да жок. Эки көйнөк салынган портфелим бар, эки жука ыр жазган дептерим бар. Жете тушул кетем деп туруп алдым, жемесин эжекемдин угуп алдым деп анан шаарга келгенин бир топ айтып, анан шаардагы бир сүртүмүн окуп коеюн. Шаар дегениң о көрсө шаар экен да, шаардык деген бир байкуш жан экен да, байсак, ырыс өңдөнгөн ынак таппай, минүүгө эмес көрүүгө бир ат таппай, жата калып шимирген булак таппай. Шаар дегениң кокуй күн шаар экен да, чоң шаар деген болбойт эй тар экен да. Айылым келет эсиме сыздап анан, андагыдай сагыныч кыйнабаган. Агалар бар Мурадил, Сардар деген, алар уктап калганда ыйлап алам. Балалыктын андагы кызыгы ай, баткан күндүн артында кызылымдай. Эми бул китеп буга чейин бир топ басылыш болуп чыкты, эми Кудай буйрса дагы жакында чыгат. Жалпы кызыгып көргөн күйөрмандар ошол бизге, замандаштарына кайрылса, Кудай буйрса ошол китепти колуна алса болот. Эң сонун керемет. Анан ушул баягы Элмирбек агабызды чынында айта берсек, сиз айткандай сөз дагы жетпек болуш керек, бирок чынында ошол сиздин деле бир көкүрөгүңүздө ошол адамга бир айта албай калган бир сөздөрүңүз болдубу?
Албетте эми турмуштук өкүт баары бир болот да. Өкүтсүз адам болбойт го дейм да. Эми кыргыз өткөн ишке өкүнбө дейт, бирок ошентсе дагы өкүт бул баардык адамда болот го деп ойлойм да. Кайсыл бир деңгээлде жүрөгүндө жашап калат. Албетте андай нерсе, андай учур болот экен. Бирок ошол өткөн ишке өкүнүп коюп отура бериш дагы мүмкүн эмес экен. Бул тагдырдын башка салган экен. Чындап эле мен бул нерсени көп айтып жүрөм. Бул киши баардык нерсени эрте көргөн экен. Мүмкүн Кудай ушул тагдырын ушундай кылып жазса керек го деп ойлойм. Бийик жазса керек, кенен жазса керек го деп ойлойм да. Кенендигинен ушул бир гана өмүрү тар болуп калды. Үй бүлөнү эрте күттү. Эрте ушул айтышка чыкты. Эрте элдин оозун алды. Эрте таята болду. Эрте бала чака көрдү. Эрте турмуштун оош кыйышын тартты. Эрте жаш кезинде эл артисти болду. Эрте турмуштун оош кыйышын түшүндү. Ошол 40 жашында 80 жаштагы аксакалдын көзү менен карады дүйнөнү. Ошол тагдырына жазылган нерсе окшойт. Тилекке каршы ошол эрте дагы турмуштан өтүп кетти. Бирок баягы айрым кишилер эми 100гө чыкса деле өрнөгү калбайт экен, бирок мындай кишилердин өрнөгү төөлүп калат го деп ойлойм. Себеби театрда ойноду бул киши, роль жаратты. Себеби театрда ушул мүмкүн эми бир эле спектакль катары кабылданышы мүмкүн, бирок ушул өзгөчө Токтогулдун образын жаратканы бул өзүңүздөр жакшы билесиздер. Замир Сооронбаев койгон чыгарма Таң булбулу деген. Мына ошол чыгармадагы ушул видеонун кайсы бир бурчунда калса да сакталып тура турган төөлүк казына да бул дагы. Анан эми поэтикалык чыгармалар бул өзүнчө бир дүйнө, айтыштар өзүнчө бир чоң дүйнө. Анан оонду ырлары бул эми өлбөй турган кыргыз эми кайрыкка, музага, ырга өзүнчө басым жасаган эл да. Ошол оонду ырлары өзүнчө бир таберик. Ошол оонду ырлары дагы ошол бир кайсыл бир деңгээлде ушул профессионалдуулук бир багыт менен калса экен, илимий багытта калса экен деп бул оонду ырлары бир 20га чукул оону бар экен, саналуу оон экен. Бирок Түгөлбай агай дайым ушул Казаков Түгөлбай агай дайым ушул Элмирбек агабыздын ырларын өзгөчө баа берип, өзгөчө бир суктануу дейбиз, куштарлануу менен дайым айтып келет ушул. Анан ошол кишилердин да сөзүнө таасирленип ушул оондорун чыгарып коелу деп Кыргыз Республикасынын эл артисти Атайбек Бөдөшов агайыбыз нотага түшүрдү. Анан дагы бир эл артистибиз Нурлан Нышанов агабыз ушул башкы редактор болуп, ошол китепти басмага даярдап, ичин бир сыйра көзөмөлүн алып, карап, анан ушул жакында Кудай буйрса ушул кийинки жыл жаңырганда туулган күнүндө ушул оонду ырларын нотасы менен чыгарабыз го деп турабыз Кудай буйрса. Эл аралык фонд түзгөнбүз, эл акыны Элмирбек деген. Негизинен фонд албетте азырынча өзүнүн ишин алып бара элек, баягы баарыбыз башка жумуштарыбыз менен да элек болуп, бирок ушул жыл жаңырганда ушул фонддун ачылышы, ошол нота китебинин ачылышын Кудай буйрса өткөрөбүз деп бир даярданып турабыз. Буйруса дагы сонун жаңылык болот экен. Албетте, Кудай буйрса көп эле пландарыбыз бар. Ошол баягы прозалык чыгармалар бар экен, бирин экин. Анан айтыштары бар, санат термелери бар. Себеби бул жака санат термелери кирген жок, бул жака жалаң поэтикалык чыгармалар эле кирди да. Анан алардын баарын эми акырын четинен даярдап атабыз. Улуттук илимдер академиясында биздин ошол өзгөчө акындык өнөрдү, айтыш өнөрүн изилдеп жүргөн Мээрим Көлбаева деген филология илимдеринин доктору бар. Ал кишилер дагы өзүнчө ошол академиялык басылыш кылып даярдап атышат алар дагы. Ал дагы чыгат го деп турабыз Кудай буйрса эми. Себеби академиялык басылыш дагы бул керек экен да эми келечекте ошол илим посттор изилдегенге, баардык ошол өңүтүү. Биз эми айрым учурда бул өзүбүз чыгарган басылыштардан айрым жерлерин карап көзөмөлдөп чыгарып атат да, анан академиялык басылышта ошол баардык нерсеси тегиз чыгат экен. Ал нерсе дагы ошол келечекте илим үчүн керек го деп турабыз буйрса. Эң сонунан ушул мынакей буйруса казак тилинде которулуп чыгып алды. Буйруса дагы башка тилдерге да которулуп. Албетте, негизинен пландарыбыз бар. Биз ошол үчүн дагы ошол эл аралык фонд деп түзгөнбүз Элмирбек агабыздын ысымындагы фондду.
биздин максатыбыз негизинен ушул биринчи максатыбыз бул негизинен ушул түрк тилдүү элдерге которсок деген оюбузда. Себеби эми тилибиз да бир, дилибиз да бир, анан айта турган оюбуз, ойлонгон ой максаттарыбыз да бир да. Ошондуктан негизинен ушул түрк тилдүү элдерге чыгарсакпы деген максаттарыбыз чоң. Эми аны турмуш көрсөтөт негизинен ошол түрк тилине, азербайжан тилине, өзбек тилине, ушул биздин тектеш тилдерге которсокпу деген негизинен максаттарыбыз чоң, Кудай буйрса. Эң сонун ушул алдыдагы сиздер жасай турган иштер дагы алгылыктуу болсун. Албетте, ошол эми фонддун иштери, фондко аралашып жүргөн биздин замандаштары, ошол мынакей Түмөнбай мырза баш болуп, Мирлан мырза баш болуп, Самой кожо бул китепти даярдап чыгарууда айтып коюш керек. Эми атын атаса куту сүйүнөт дейт. Бизден ушул Мунара Алимжан кызы, кыздардан ошол Элмирбек агабыздын замандаштарынан ушул китепти жыйнап, обондорун чогултуп, анан ушул китепти кайра редактор бир көзөмөлдөш керек экен, корректор бир көзөмөлдөш керек экен. Ошол май көзүн коротуп күнү түнү, көзүнүн майын коротуп күнү түнү караган ушул биздин кыргыздын мыкты акындардын бири Эрлан Жумагазиев көп эмгегин жумшады ушул кыргызчасына. Негизинен эми пландарыбыз көп, Кудайга шүгүр эле. Бирок ошонун баары бирде каржылык себептерге, бирде убакыттык себептерге байланыштуу ар кандай мөөнөттөргө жылып турат экен. Бирок эми дүйнөнүн бир карасаң дүйнө кең, бир карасаң дүйнө тар. Ошол эми кеңдигине таянып, Кудай буйрса, максаттарыбызды коюп атабыз, эми аракет кылабыз чыгарганга буйрса. Эң сонун баягы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө дагы сонун жаңылык болду мына ошол казак тилинде. Андан сырткары ушул аманатты кыргыз тилинде окуй элек биздин ушул көрөрмандарыбыз, көрүүчүлөрүбүз болсо дагы баардык ушул Кыргызстандагы дүкөндөрдөн барып алып. Ооба, өзүбүзгө байланышса китеп дүкөндөргө дагы таратып берип атабыз. Көбүнчө могу акыркы басылыштарын китеп дүкөндөргө дагы бере албай калып аттык. Себеби көпчүлүк учурда ошол четке, облустарга, бизде миграцияда кыргыздар көп экен, ошол жака кетип калган учурлар болду. Бирок ушул жаңы басылышын кайра дүкөндөргө дагы чыгарабыз буйрса. Эң сонун келиңиз эми ушул жалпы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө сизден бир каалоо тилек болсун. Жалпы кыргыз элине эми даанышман болобу, падыша болобу, өнөр адамы болобу, кандай гана ушул тарыхта кала турган бийик инсан болбосун, ошол элдин алкоосу, элдин сүрөөсү, элдин колдоосу жеткирет деп эсептейм. Кыргыз кылымдарды, кыргыз ошол тарыхтагы баскан жолун өзүнүн руханий баалуулуктары менен басып келген. Ошол руханий баалуулуктарыбызды дагы да аздектешибиз керек деп ойлойм. Ар бир китеп сатып алган адам кыргыздын руханиятына салым кошкон инсан деп билем. Деги эле Элмирбектин китебин эмес, деги эле ушул жакшы китеп сатып алган адам, ал ошол кыргыз мамлекетине, кыргыздын руханиятына, кыргыздын улуулугуна жол салып аткан адам деп билем. Ошондуктан биз руханий баалуулуктарды аздек тутушубуз керек. Эми тагдырдын, замандын жүрүшү дейбизби, баарыбыз көбүнчө саясат жөнүндө сүйлөйбүз. Бирок ошо саясат жөнүндө эмес, ошол парасат жөнүндө сүйлөсөк, мүмкүн келечегибиз, эртеңки күнүбүз жарык болот деп ишенем. Терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин да иштериңизге ийгилик. Дайыма ушундай жасаган иштериңиздер дагы элдин ушул кызматына сиңип, элдин эсинде калып, өзүңүздөргө дагы ден соолук. Рахмат. Оорубаңыздар. Рахмат. Бар болгула. Жакшылыктын эсинде болуңуздар. Рахмат. Бирде чуркап, бирде калып жүрмөлөп, билинбестен кайран жашты койдолоп, баратканда балбулдаган өткөрдүм, бакыт менден алыс эмес өңдөн өтүп. Бакытты көздөй чуркайлы, бакытка умтулалы. Ар дайым ошол жогоруда айтылгандай эле байлык үчүн эмес, бакыт үчүн күрөшөлү.